Assalamu алейкум, урматтуу жакшылар. Бүгүн биз сиздерге Ошалай негизги трассасы 6-километр Лелинбактан панорамный видден сатыла турган 4 сотук жер аянтында жайгашкан 3 бөлмөлүү 12ге 9 размеринде салынган үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бак тарактары бар, ажатканасы, суу светтери келген, жашоого даяр. Келесиз, жашайсыз. Андан сырткары достор, кошумча курулуш курганга, мисалы, кухня, тапчан курганга кам кирпичтери дагы дайын турат. Бул жагында болсо бир машине ташы дагы бар достор. Келесиз, курулуш курганча жашасаңыздар дагы болот. Анан эми сатыла турган баасы канча десеңиздер, 65 000 долларга бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот. Келип дагы содалашып көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, анда көчө тараптан келүү даректерин бир катар тартып көрсөтөлү. Учурда мен Ошалай негизги трассасы 6-километрде турам. Бул жерде жакшы билесиздер, Жунда заправкасы бар. Анын артында военный час. Бул жердеги светофордон сиздер ош тараптан келген болсоңуз, оң тарапка бурулуп, жогору чыгасыздар. 300 метрден кийин төркөчө келет, Миржана чакан дүкөнү бар. Ошондон сиздер сол тарапка буруласыздар дагы, түз бара бересиздер. Жолдон даректи дагы түшүндүрөбүз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен келе бересиздер. Бул жолдун акыркысы 2ге айрылат. Солго бурулсаңыздар, ылдыйга түшүп кетесиздер. Сиздер бул жерден оң тарапка буруласыздар. Кызыл контейнерди болжолдоп алыңыздар. Түз жогору чыгып, бир 250 метрден кийин дагы 2 айрылыш жол келет. Сиздер оң тарабына бурулуп, андан кийин дагы бир аз сол тарапка ыктап, жогору чыгып бара бересиздер. Ысык маалыматтарды жеринен беребиз эми. Келе жатасыздарбы? Түз жанагы биз көрсөткөн жол менен келе бересиздер. Жолдун оң тарабында жайгашкан мына ушул үйдү көрөсүз. Жанында болсо мына курулуштарга дагы көңүл буруп коюңуздар. Мындан дальше дагы кете турган болсоңуздар, бир 10 чакты үй бар. Ага жетпей, буйруса жолдун оң тарабындагы ушул дарбазанын эшигин ачып кирип келе бересиздер, туугандар. Эми бул жагында жол акылары ташталган. Түнүкө шипир менен жабылып тур, өстүрмөлөрү кооздолуптур. Бул жакта болсо панорамный терезелер камтылган, үйдүн сырткы фасадтары буйруса өзүңүздөр каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Азыр эми кумшубак бойдон турат. Бул жагында болсо алма, өрүк, шабдалы, бадам эгилиптир. Жакшы, суулары мына жерден чыгат. Ажатканасы бул жерде. Панорамный вид, караңыздар. Эгерде сиздер 2 этаж үй сала турган болгонуңуздарда барбы? Дээрлик, мына ушул Өзбекстанга чейин ушул жерден тамаша кылган панорамада жайгашкан жашайт элеңиздер. Эми үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип көрөлү, жана жүрүңүздөр. Так. Борондолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Темир эшик, андан кире бериш жайы, бут чечмей жер, панорамный терезе, жыгач эшик аркылуу ичкери киргенде бул жагында узун коридор достор. Коридордон мына ушул оң тарабынан баштай берели. Бул жагына кире турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө, узун туурасы болжол менен 3,5 га 4 размеринде. Печканын экинчи тарабы. Бул жакта 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси дагы ордун алган. Ал бул тарапта. Бул бөлмөгө келе турган болсок, кышында кыштай турган, жазында жаздай турган универсал кыргыз комнатасы. Печканы иштете бересиздер, күпүлдөтүп отту жагасыздар. Сонун кыскасын айтканда, печка дагы өтө мыкты устанын колунда жасалыптыр. Бул дубалдары акталган, сырдалган. Буйруса дагы өзүңүздөр кооздоп, ремонт кылып алсаңыздар болот. Андан кийин 3-чү бөлмөгө кире турган болсок, бул зал, конок бөлмөсү. Узун туурасына келе турган болсок, бул 7ге 3,80 размеринде турган. Мына ушул моющий бойлор чаташтырылган, күн батыш тарапта карап турган 2 терезеси бар. Терезелери жыгаштан, бирок мына ушул айнектин өзү кандай десем, 2 кабат да. 2 кабат. Кыскасын айтканда, бул дагы жакшы. Анан эмнелер калат, эмнелер чыгып кетет. Үйдү сиздерге бошотуп берет. Могу эмелектер дагы бүт бардыгы кетет. Эгерде жакшы сүйлөшө турган болсоңуздар, буйруса, бул деле калып калышы мүмкүн. Эми эсим номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет достор. Төлөмдөрү бүт бардыгы төлөнгөн. Ал жагынан эч качан кыжалат болбоңуздар. Ошол жашаган сайын мындай жашай турган, таза абалуу, суусу бар, сонун жерде жайгашкан. Терезеден бул жакты дагы бир көрсөтүп коелу. Мына операторубуз көрсөтүп койсун. Көрдүңүздөрбү? Бак, мына Ленинбак деп коет. Чымчыктар сайрап, закат болуп, күн батып атканын элестетип атасыздарбы? Мындай шамал согуп турат, шамалба күн ысыганы менен шамал согуп турса, күнүн ысыктыгы деле байкалбайт бул жерде. Анан мечит, мектеп, бала бакчалары буйруса эми бир аз ылдый түшөсүздөр. Ылдый түшсөңүздөр, баягы 7-километрдеги 5 мойноктогу
Айылдын мектебине, садигине каттасаңыздар болот. Бул жагында болсо 127 маршруттук каттамдын акыркы айламасы 223 квартал болуп калабы, ошого барсаңыздар болот. Мамат айылына. Айтор ушундай туугандар. Бул жаңы конушта. Жаңы конушка буюрса жакында мечит, мектеп, бала бакчалар, соц объектилер курулат. Мамлекетибиз ушундай темпте өнүгүп келе жаткан болсо, аз эле жылдарда, аз эле убакытта бул дагы маселе чечилет достор. Мен ана бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Келесиз, жашайсыз. Насип кылган болсун сиздерге. Чалыңыздар. Ээси толук маалымат берет эми. $65.000 кеми бар.